Армаңыздар, урматтуу коллегалар. Жетөгөз округу Малиев. Быйыл эгемендүүлүктүн жана мамлекеттүүлүктүн биз 31 жылдыгын өткөрдүк. Бирок бул туура эмес. 2003 жылы мамлекеттүүлүктүн 2200 жылдыгын өткөрдүк эле. Ошол үчүн эмки жылы мамлекеттүүлүктүн 2230 жылдыгын өткөрсөк туура болот. Бул бир. Экинчи, жаңы бийлик келди, жаңылануу келди. Азыр мына жаңы парламенттин төрагасы да алмашты. Эми биз жаңы турмушту баштап, туура кадамга өтсөк, символдор боюнча. Гербти алсак, бүгүнкү гербибиз жөн эле татынакай сүрөт. Жөн эле татынакай сүрөт болду. Тарыхка кайрылсак, биздин эң тамгаларыбыз бар. Анын ичинде татыктуусу Манас атабыздын эң тамгасы. Ошол боюнча мыйзам даярдап жатабыз, жакында киргизебиз. Ошону дагы колдоп берсеңер деген өтүнүч. Кийинки маселе желек боюнча. Желек боюнча да Кыргыз Республикасыбыздын азыркы желегибиз бул Советтер Бирлигинин кызыл желегин Советтик парламентке алып берген. Нукура Кыргыз элибиздин желеги бул көк түстүү желек. Улуу Кыргыз элибиздин желеги бул Манастын көк асабасы. Бул жөнүндө дагы мыйзамды жакын арада киргизебиз. Кийинки маселе гимн боюнча. Гимн боюнча дагы Кыргыз элибизде жакшы гимнге татыктуу обондор бар. Мисалы Кыргыз жери деген. Саламатсыздарбы? Алмазбек Ахунжанович, эме боюнча кайрылайын дегенмен. Биринчи кайрылуум бул санэпидемнадзор боюнча. Кат жазсам 19 күндөн кийин жооп берип атышат. Булар 14 күндүн ичинде жооп бериш керек. Жана жооптор толук эмес болуп атат да. Бул баягы предупреждение катары айтып атам мен бул трибунадан. Ошол кечигип берип аткандар жана туура эмес маалымат берип аткандар жоопко тартылсын. Анткени мен бияка 19 000 адам шайлаган адамдарга ошол нерсени ант бергем да, ошол нерсени мен оңдоп берем депчи. Шарт түзүлбөй атат оңдогонго. Экинчиси болсо мектептеги акча чогултуулар боюнча. Бул жерде баягы катуураак айтып кетейин. Минобразованияга, билим берүү министерствосуна 1 айдын ичинде эгер ушул суроону чечпесе, эмне себептен акчалар чогулуп, каяка королуп аткандыгы жана туура эмес акча чогултуулар токтотулбаса эгер 1 айдын ичинде, анда 1 айдан кийин өзүбүз киришибиз керек болот. Ошону айтып кетейин дегем. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Икрамов Тазабек Икрамовичте. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Алмаз Ахунжанович,